Конституциянын 70-беренесине ылайык Жогорку кеңештин депутаттары 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Ага ылайык бүгүн Жогорку кеңештин 5 жылга шайланган убактысы соңуна чыгат. Биз эл өкүлдөрүнө мындан ары депутаттык ишмердүүлүгүн улантабы деген суроо менен кайрылдык. 70 статьясында 5 жылга шайланат деп турат. 71 статьясында Жогорку кеңештин эски чакырылышы жаңы чакырылыштын 1 сессиясына чейин иштейт деген норма бар. Ошондуктан бул мындай нормаларды карап көрүш керек. Улантасызбы же бүгүнкү менен токтосузбу? Жок, бул мен өзүмдөн зависит этпейт. Жогорку кеңеште мен өзүм жалгыз эмесмин да. Мен эгерде кетип калсам же калып калсам, бул Жогорку кеңештин иши токтойт деген сөз эмес да. Биз азыр кеңеш отабыз барбыз. Мен деле айттым, эгерде мөөнөтүбүз бүткөн болсо биз тарашышыбыз керек. Бирок өкмөт мүчөлөрүн бекитип берип, шайлоонун даталарын белгилеп берип, ошол бир маанилүү иштер бар. Ошолорду бүтүрүп берип, кете бериш керек азыр. Кайра шайлоого даярданабыз да. Бирөө Жогорку кеңеш кандай чечим кабыл алат? Бүгүн менин оюмча бул боюнча да сөз болсо керек. Жалпы жыйында кандай депутаттар чечим кабыл алат, ошого карай иш кылабыз. Ал боюнча да анан айтабыз. Мисалы быйыл ковидтин кесепетинен 47 өлкөдө шайлоолор кийинки жылга жылдары 47 өлкө. Анын президенттери кетип калган жок, өлкөсүн таштап. Парламенти кетип калган жок, өлкөсүн таштап. Билесиңер, Каракол, Токмо, Ош шаарларында да былтыр мартта шайлоо болуш керек эле, ковидке байланыштуу. Ал жерде депутаттар иштеп атат, бюджетти бекитип атат, мэрлерди шайлап атат дегендей. Ошол принцип иштеп жатат. Жогорку кеңештин учурунда да ошол принцип иштейт. Бул чыгат деген маалымат менде жок экен. Депутаттардын өзүнүн мөөнөтү акырына чыгат деген анда жок. Конституциянын 70-беренесинде депутат 5 жылга шайланат. Мындан 5 жыл мурун 28-октябрда ушугун ант бергенсиздер да. Анан бүгүн соңуна чыгат да, ал күнчү. Анан кандай чечим кабыл алабыз? Андан кийинки беренесинде жазылып турат, кийинки парламент кийинки депутаттар келип ант бергенге чейин депутаттар өзүнүн жана ыйгарым укуктарын сактап калат. Ал жерде дагы кийинки немеси деле бар да, статьясы. Демек улантасыз. Биз мыйзам кабыл албадык. Парламент бүгүн креслосунда жабышып алуу эмес, парламенттин отуруп турушу туура болот деген юристтер эки пикир болду. Эки жак. Кандай чечим кабыл алабыз? Мен эмне чечим кабыл алам? Бүгүнкү күндө бул эртеңки президенттик шайлоодун башканын эмесинде бул парламенттин туруп турганы туура болот. Депутат катары мыйзамда каралган тартип менен барабыз. Конституцияда 5 жылдык мөөнөт көрсөтүлгөн. Ал эми ошону менен мындай ошол эле беренеде норма киргизилген. Ал берененин талаптарына ылайык борбордук шайлоо комиссиясы эгерде шайлоону тааныбай атса, анда парламент кийинки созывдун 1-отуруна чейин иштейт деген берене бар. Бул мыйзамда жазылган нерсе. Биз ошол норма менен колдонуп күнү өзүбүздүн аракетибизди алып барабыз. Азыр кырдаал нештатный да, кырдаал нештатный. Негизи эгерде бар ордору менен болсо 5 жыл, азыр парламент, жаңы парламент келип биринчи жыйында, эски парламент слагается полномочия. Жаңы парламент жок. Мындайча мөөнөтү бүттү, а в то же время биринчи шайланып келгендин жыйыны болду эле. Шайлоо болду эле. Ошон үчүн бул жерде да коллизия бар да. Вот анан эми қазір барын нукка түшүрөлү деген гана ниет. Бир мындай право полега түшөлү. Бизде азыр коңшу мамлекеттерибиз да карап турат, эл аралык канча мамлекеттер карап турат, кыргыздар кайда барат мындан ары. Кандай өнүгүү болот, кандай саясий жол тамдайт. Ошон үчүн азыр биз кетип калсак проблема жок, эч ким кармалган жок. Эми өткөн семада кесиптештерим тилекке каршы мен жыйында болбой калдым эле. Бул жерге кеттим. Чечим кабыл алып, ошо мыйзамдыкта иштөөсүн токтотуп турган деген чечим кабыл алып. Демек азыр легитимдүү бир кандайдыр бир орган болуш керек да, мына иштей турган. Бир жактуу да болбой, өкүлчүлүктүү орган болуш керек деп ойлойм. Демек уланта беребиз эмес эми бир кандайдыр бир легитимдүү өкүлчүлүктүү орган болуш керек. Мен ал сиздин оюңуз 5 жыл ыйгарым
токтолуп берген. Конституциянын 70 беренесинде сиз айткандай жазылган. Парламент 5 жылга гана шайланат. Эгерде баары тынчтык жолу менен болсо, кийинки келген парламенттин биринчи отуруму мурунку парламенттин мүмкүнчүлүктөрүн жокко чыгараттыр, полномочияларынчы. Ошондуктан мен айтып атам, андан башка 71 статья бар да. Азыркы биздикиндей кырдаалуу болуп калган. Жаңы парламент жок. Eski parlament getirildi. Ошондо 71 статья боюнча жаңы парламенттин биринчи отурумуна чейин бул парламент иштей берет. Конституциянын 71 беренесинин 3 пунктунда жогорку кеңештин биринчи жыйналышы болгон күндөн тартып мурдагы чакырылыштагы жогорку кеңештин ыйгарым укуктары токтотулат деп жазылган. Мындан улам эл өкүлдөрү депутаттык милдетин парламенттин 7 чакырылышынын депутаттары ант берген күнгө чейин уланта берсе болоорун билдиришти. Бирок өткөн аптада жогорку кеңеш 2021 жылдын 1-июнуна чейин иштөө чечимин чыгарышкан. Бүгүнкү кырдаал боюнча Бүгүн ал Арча мамлекеттик резиденциясына жогорку кеңештин депутаттары кезектеги жыйынга чогулушту. Күн тартибинде 2 маселе каралган. Өкмөттүн антынан баштайлы дедик элек, бирок бирке өзгөрүүлөр кирип калыптыр. Өкмөттүн курамына анан өтүнүп атышат. Биротолу ошол жаңы мүчөлөрүн кабыл алсак. Андыктан жыйын Республика Ата журт КСДП фракцияларына келген жаңы депутаттардын ант берүүсү менен башталды. Иш-чаранын жүрүшүндө депутаттар социалдык маселелер боюнча вице-премьерликке Эльвира Сурабалдиеванын, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине Аида Исмаилованын талапкерлигин карашты. Эл өкүлдөрү Исмаилованын талапкерлигин сынга алып, Үмбөталы Кыдыралиев пандемия учурунда шайлоого кетип калганын айтса, Дастан Бекешев коронавирус курчуган июль айында кызматын таштап саясий жарышка кетип калганын белгиледи. Менимче июль айында өкмөт өтө жаман иштеди. Өтө. Мен жеке мындай сизге каршылыгым жок, бирок өкмөт өтө жаман. Сиз дагы өтө жаман мындай координацияны кылдыңыз да. Ачык эле давайте ачык эле айтайын ошо. Саламаттык сактоо системасы министр ооруп алыппы же тышкы өлкө чыгып алыппы биз билбейбиз каякта болду. Ошол учурда эч кимди таппай калдык да. Kança жарандар ыйлашты, канча биз дарыларды издеп калдык да. Ошол учурунда өкмөт да тынч болуп калды да. Менимче Садыр Нуркожоевичтин башка кадрларды тапсак жакшы болмок да. Ал эми Эльвира Сурабалдиевага депутаттар көп суроо узатышкан жок. Жыйынтыгында социалдык маселелер боюнча вице-премьерликке Эльвира Сурабалдиеванын талапкерлиги жактырылып, Аида Исмаилованын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилигине дайындоо боюнча өкмөттүн сунушу колдоо тапкан жок. Мындан сырткары иш-чаранын жүрүшүндө депутаттар парламенттин спикери Канат Исаевка ишенбөөчүлүк боюнча колтамга топтоп жатканы белгилүү болду. Ага 80ге жакын эл өкүлү макулдугун билдиришкени маалымдалууда. Мен аны толук билбейм. Мага келип ошол кол коюп бересиң деди эле, мен макул болгон жокмун. Мен кол койгон жокмун ал демилгени колдоп. Мен угушума караганда ошол 80ге жакын барып калыптыр. Мен бирок списокто өзүм көргөн жокмун. Мен ойлойм, бүгүн бул маселелер бүтсө, бул эртең коюлуп калышы мүмкүн. Буга төрага ыйгарым укугун так аткарбай, президенттин милдетин аткаруудан баш тартканы себеп болгон. Эгерде жогорку кеңештин төрагасы кызматынан кетсе, анын ордуна Талант Мамытовду колдогондор бар экенин кошумчалады. Ал эми Талант Мамытов маалымат чыгып жатканын, бирок так эмес экенин айтат. Азыр андай маселе коюлган жок бүгүнкү күнү. Анан ошондой коюлуп калган болсо, биз ойлонуп көрөбүз. Анан ошол анан ойлонуп туруп чечим кабыл алабыз. Эгер чечим кабыл алынып калса, анан ошондо бул суроого жооп беребиз. Анткен менен жогорку кеңештин спикери Канат Исаев ага ишенбөөчүлүк көрсөткөн маалымат боюнча так маалыматы жок экенин билдирди. Анын айтымында төрагага ишеним көрсөтпөө үчүн 40тан кем эмес депутат демилге көтөрүп, чечимди кабыл алууга 80ден кем эмес эл өкүлүнүн добушу талап кылынат. Акыл Аймаратова, Эрлан Кыдырбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.